2021 жылдын 5-апрелинен 9-апрелге чейин Кыргызстанда алгачкы жолу дзюдо боюнча Азия жана Океания рейтингдүү чемпионаты өтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын дзюдо федерациясы уюштурган жыйында белгилүү болду. Аталган мелдешке 30дан ашык Азия өлкөлөрүнөн 500гө чукул спортчу катышары күтүлүүдө. Бир эле өкүнүчтүү жери бар. Бизде телезритель жок болуп калат. Ушундай бизде коронавируска байланыштуу IGF-тин жанакы алгоритм боюнча биз зритель өткөзүп калабыз, бирок түз КТР, түз эфир көрсөтөт. Ошондой эле фан зоналарды түзөбүз. Азыркы учурда биздин дзюдочулар бүт баары Ысык көлдө сбор өтүп атышат. Биздин Азияга даярданып атабыз. Ошондой эле Тель-Авив, Ташкент астыда гранд сламдар бар, ошолорго даярдык жакшы жүрүп жатат. Чемпионат Бишкектеги Газпром балдарга ден соолукту чыңдоо борборунда өткөрүлөт. Учурда кызуу даярдыктар көрүлүүдө. Бүгүнкү күндө мелдештин өткөрүү жобосу бекип, ага ылайык чемпионатты ийгиликтүү өткөрүүгө бардык иш-чаралар аткарылып жатат. Биздин дзюдочуларга ийгилик каалайм, жогорку көрсөткүчтөргө жетишип, байгелүү орундарды ээ болушуна тилектешмин. Бүгүнкү күндө кыргызстандык спортчулар Олимпиада рейтингинде төмөнкүдөй жайгашкан. Кыргызстандын дзюдо боюнча улуттук курама командасы рейтингдүү мелдештерге катышуу максатында эл аралык таймаштар, дүйнө жана Азия чемпионаттарына катышып, байгелүү орундарды ээлеп келишет. Жыл сайын аталган спорттун түрү боюнча чоңдор, жаштар жана өспүрүмдөр арасында дагы өлкөнүн ички чемпионаттары өткөрүлүп турат. Алдыдагы оюндарда дагы кыргыз элдин дзюдочуларга арткан үмүтү чоң.